малда жайдап кетет, жайдап коебуз. Биз ушу жакын турабыз. Бир күн дагы келип тазаладык, ошо жанында туруп, уборка кылып, жерде чөптөрдүн ордуп, ошентип каратып койдук. Дагы ремонттотуп койсо, анан каратып, тостуруп, гүлдөрдү эктирип койсо. Буга чейинки тургундардын айтып келген каалоосу эми орундалгандай. Анткени жеңиш майрамынын символу катары белгилүү баатырдын эстелигинин айланасы бүгүн өзгөчө таптаза. Буга чейин мал жандыктан арылбаган Айкелге бул күнү ар тараптан окуучулар жыйналышкан. Жеңиш майрамын утурлай чогулган бул жаш спортчулар райондун ар аймактарынан келген мектеп окуучулары. Аларды патриоттуулукка үндөө, мекенди сүйүү жана согуш ардагерлеринин эрдиктерин даңазалоо максатында мелдеш колго алынган. Тайгараев аймагындагы мектептерден катышты. МЧС, Жагунун студенттери келди. УУДдан кызматкерлер келди. Спецназдын балдары кошо чуркашты. Советтер Союзунун баатыры Тукбай Тайгараевдин жаркын элесине ошону менен биргеликте биздин бардык планетада өтүп кеткен ветерандарыбызды эмгектин, тылдын, согуштун ветерандарын эскерүү максатында биз ушул чуркоо пробекти өткөрдүк. Ага Улай калаада бул күндүн урматына вело жүрүш өттү. Ал Жалал Абадтын кире беришинен башталып, жеңиш эс алуу багына чейин уланды. Согуш апаатындагы кандуу майдан, андагы мекен үчүн жан аябай салгылашкан аталардын эрдиктерин вело жүрүшкө чыгышкан студенттер жакшы билишет. Мындан улам алардын эмгектери бир күн эмес, ар бир күн сайын эскерилсе дешет. Деген менен аларды эмнегедир май айында 9 майды утурлай гана эскерип, үйлөрүн кыдырып коюу салтка айлангандай. 9 май эле эмес, биз жашап ошол чоң аталарыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени биз ошол күнгө чейин жашап келип атабыз, турабы. Ошол 9 май эле эмес, биздин ар бир жашаган күнүбүз жеңиш күндө. Вело жүрүшкө шаардагы окуу жайлардын, мекеме ишканалардын, коомдук бирикмелердин өкүлдөрү катышты. Бул идея коомчулук тарабынан көтөрүлгөн. Мындан сырткары мен атамды жана агаларымды эскерем аталышындагы сүрөт тартуу көргөзмөсү уюштурулган. Анда эскерүүнүн катышуучуларынын кол тамгалары да түшүрүлдү. Бул баннерге келишип, ар бири өзүнүн чоң аталарын, агаларын, согуштан келбей калган инсандардын аттарын коюп, жазышып, эскерүү кездесүү жүрүп жатат. Мындан сырткары бул вело жүрүшүбүз бүгүнкү күндө Улуу Ата менен согуштун 73 жылдыгына арналып өтүп жатат. Ошондой эле көз өткөн ардагерлерге багышталып Куран окулду. Эскерте кетсек, Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Учурда өлкө боюнча 500дөй гана ардагер калган.